Yoko Baby бул Япон технологиясы менен жасалган абдан жумшак жана ыңгайлуу жалаяктар. Yoko Baby наристеңиздин денесин аллергия кылбайт. Нын жалаяктын тереңдигинде бекем сакталат. Баланын денеси көпкө чейин кургак жүрөт. Сапаттуу жана мыкты жалаяктар наристеңиз үчүн. Yoko Baby өзгөчө камкордук жана ыңгайлуулук. Текеберлик деген бул адам жаралганда кошо жаралган сапаттар бар да. Ошол сапаттардын бирөөсү бул текеберлик да. Текеберлик мен бир нерседен улам бул текеберликти жүрөгүмдө сакталып калды да. Мисалы Султан Сулейман өзү көп текебер болуп баратканда жерге көр каздырып туруп, ошого жатчу экен да. Ошол көр аркылуу текеберликти сындырчу экен да. Себеби адам көпкөндө көзүнө эчтеке илинбей калат экен да. Бир гана Кудайдын кудурети ошол. Сен падыша болсоң да, жөнөкөй адам болсоң да, ким болсоң ошол бол. Мында көрдө өлгөндө бирдей эле болосуң деген. Ошон үчүн Султан Сулейман көр каздырып жатып өзүнүн текеберлигин сындырчу экен да. Текеберлик дүйнө менен кошо келет да ол. Канча адам байыган сайын, канча даражасы бийик болгон сайын текеберленип көбөй баштайт да. Ошо Кудайдан мен күнүгө жатаарда көп нерсе суранам. Ошолордун бирөө ушул да. Кудай айланайын, мен эл менен кыла көр, арамга жакындатпа, адал менен болоюн. Кудай мени шерменде кыла көрбө деп. Жана чубак досум да көп ушул дуаны кайталачы да. О Кудай шерменде кыла көрбө деп. Жанан бизде дагы мындай жакшы сөз бар да, эл эмне дейт деген. Мен ушул эки нерседен аябай корком да. Кудай таалам шерменде кыла көрбөсүн, анан эл эмне дейт деген сөздөн корком да. Мен ар дайым мисалы мен Тоң районунун Көлтөр айылында чоңойгон баламын 89-жылга чейин. Ошол айылдан чоңоюп губернатор болдум ошол областка. Ушул Килейген шаарына мэр болдум. Азыр жогорку кеңештин депутаты болуп отурам. Ошо ар дайым тиленем да, айланайын Кудай, ушу жөнөкөй кыла көр, текеберчилик кылба. Кудай айланайын, мен арамга жакындатпа, эл менен кыла көр деп анан колдон келишинче ошого аракет кылам да. Бул адамдын өзүнөн жүрөктөн болуш керек да. Анан текебер адамдар мен дүйнө бүгүн бар да, мен эченин көрдүм андайдын. Бир 60% байкабайт. 40% байкайт, анан өзүн тартып турат да. 60% айланасындагылар айтып туруш керек да. Мен жакшы досторум бар, алар айтат. Үйүңдө колуктуң айтып туруш керек. Жаныңдагы жардамчыларың айтып туруш керек. Жаныңдагы досторуң айтып туруш керек. Эй, сен мынтип баратасың, тигинтип баратасың, тартыл деп. Анан кээде коом өзү айтыш керек. Мен коомду угам. Албетте кээ бирөөлөр бар, атайын фейкке жамынып алып чагымчылык кылышат, аларды укпайм. Бирок бети бар, паспорту бар, фейктер эместерди угам да мен. Ошол айтылган сөздөрдү кайталабаганга аракет кылам. Көп эле көрүп жүрөм, аттарын айта албайм. Мен турмушумда болгондо бүгүн кызматка барып, мен кызмат жок жүрүп калган убакта текеберленгендерди көргөм. Мисалы мен 2010-жылы жумуштан түшүп, анан мен өзүм эле өстүргөн балдар кызматка барып, өзүмдүн жанымда чуркап, өзүм өстүрүп, өзүм алып келип жумуш жоруна салып жүргөн балдар текеберленип, карабай башка жолго түшүп алганын көргөм да. Андан кийин деле ошол балдар кандай даражага жетип, баскан турганы, отурганы, сүйлөгөнү өзгөргөнүн да көргөм. Күндө мага кызматта турганда 150-200 звонок келсе, кызматтан түшкөндө 1-2 эле звонок келип калганын да көргөм. Башыман өткөн даным бар. Ошон үчүн ар дайым адам болуш керек да. Мисалы мен азыр өзүм көчөгө чыга алам. Көчөдө ээн эркин баса алам. Колдон келишинче элдин жашоосун көрүп, эл менен болгонго аракет кылам да. Ыйык Рамазан айында ушу элге кайрылгым келет да. Раматылык Чубак ажы айткан, кыргыздын 7 миллион болсо, 7 миллионго 7 миллион жылкы берсең, мунун ноктосун эмне берген жоксуң деп урушат деп. Кечиримдүү болушубуз керек. Мага көп сөздөр айтылат. Сен бийлик тарапка болуп кеттиң. Сен элдин мүдөөсүн аткарбай калдың. Сен саясатчы болуп кеттиң. Сен талтайып кеттиң. Сен пикириң өзгөрмө, пакта коюп атасың.
кошомат кылып атасың, өкмөткө адвокат болуп атасың деп. Мен саясатчымын. Туура. Жогорку Кеңештин депутаты саясаттын туу чокусунда. Ал кээ бир вопросту саясат менен чечиш керек. Калапайым 40 деле 7 миллион деле баары текш эмес да. Алардын арасында деле ар кандай кылка мүнөздөгүлөр бар да. Анан элдин көйгөйүн колубуздан келишинче чечип атабыз. Өкмөт менен иштеште, суроо талапты чечүүдө ар кандай жолдорго барыш керек. Өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн мен саясатчы болбогондо кимге саясатчы болушум керек? Мен элдин көйгөйүн чечиш үчүн баардык жолдорго барышым керек да. Бирок мен эч ким ууру коррупционер бул жерди басып алды деп айта албайт да. Менин саясий көз караштарымдан ушуну айтып атат да. Ошон үчүн ыйык Рамазан айында эгер элге жакпаган кээ бир нерселерди кылып алсам кечирим сурайм. Бул ай кечиримдүүлүктүн айы. Ошондуктан бири-бирибизди кечирип, бул оор, татаал турмушта мындай алдыга жылышыбыз керек да. Бир гана Кудай, бир гана Алла өзү биз каяка барабыз, эмне кылабыз чечет. Мен чынын айтканда терикпейм, эч кимден коркпойм. Коркконум бир Алла, анан эл эмне дейт деген сөздөн корком, шерменде болуудан корком. Элдин сый-урматынан кетип калбайын деп корком да, атак. Башка мен буйрбасын эч нерседен коркпойм да. Президенттен да коркпойм. Премьер-министрден да коркпойм. Коопсуздук кызматтарынан да коркпойм. Ушу коркконум Кудайдан, анан элден жанакы шерменде болуудан корком да. Ошон үчүн ушул ыйык Рамазан айынан да баарыбызга жакшылык болсун. Кечиримдүү бололу. Yoko Baby бул япон технологиясы менен жасалган абдан жумшак жана ыңгайлуу жалаяктар. Yoko Baby наристеңиздин денесин аллергия кылбайт. Нын жалаяктын тереңдигинде бекем сакталат. Баланын денеси көпкө чейин кургак жүрөт. Сапаттуу жана мыкты жалаяктар наристеңиз үчүн. Yoko Baby өзгөчө камкордук жана ыңгайлуулук.